Кыргызстанда биз сыймыктана турган жакшы бир молдолор өткөн, өтө чоң. Молда Шакир Дамылла раматылык, Молда Абдусаттар Дамылла деген өткөн. Атын эстеп калыңыздар. Молда Абдусаттар деген чоң дамыл өткөн. Ошо киши Пакистанга барып келгенден кийин ал жерде барганда Дамылланы чоң аалымдары тосуп алган экен. Чоң аалымдар, Ханафи аалымдар тосуп алып, анан келгендейин айтор сөзүн тоготер кандай? Ал киши өмүрүнүн акыркы кезеңдеринде Я Расулулла, пайгамбарыбыз деп гана өмүр сүрүп калган дейт. Ушунчалык сүннөтүнө көңүл буруп жашап калган дейт Абдусаттар Дамылланы. Ушунчалык сүннөтүнө көңүл буруп жашап калган дейт. Анан таң калганым былтыр Баткенге Молда Ахун Дамыллага барганда да айтты. Абдусаттар Дамылла устазым, Молда Шакир Дамылла устазым, булар динди, илимди дүйнөгө саткан эмес дейт. Аллаху акбар. Анан китептерин окутат эле, бекер ушундай окутат эле Кудай үчүн. Анан окуучулардын бирөөсү дейт, Казакстандан келген, Өзбекстандан келген окуучулардын устазын эски китептерди алып, устаз мен китебиңизди тыштап берейинчи деп шылтоо кылып, ичине акчаларды салып анан алып келип берди дейт. Анан устаз андан капары жок, билими жок, кабары жок. Анан сабак өтүп атып эле китептерди караса, акчалар чыгып калат. Ким акча салды деп ушунчалык ачууланып, могу күрөө тамырлар шишип чыгып, мени ушул дүйнөгө алданат деп атасыңарбы? Эртең мен Кудайдын астына барганда, сага ушунча өмүр бердим. Сен ошол ушунча чоң пайгамбардын мурасы болгон илимди азынабалак арзыбаган дүйнөгө алмаштырдыңбы? Мен Кудайды кайсы бетим менен карайм? Мен Алланын элчисин кайсыл бетим менен карайм? Деп ушунчалык илимге бекем турган адамдар болгон да. Ким менин сүннөтүмдү карманса, ал менден дегенде ошо биздин кыргыз молдолордун тарыхында мен Абдусаттар Дамылланы эскерип кетип атам да. Мен Молда Шакир Дамылланы эскерип кетип атам. Молда Шакир Дамылла өмүрүнө тарел устаздарыбыз Египеттен келген. Бул чоң илимдүү адамдар. Кудайым тарел устазыбыздын өмүрүнө береке берсин, кичине ооруп жүрөт. Кудайым берекесин берсин. Ошол устаздардын сабагына катышыңыздар туугандар. Мен кеткенде мына Тарел Дамылла бар, Олжобай Дамылла бар, Ханафи мазхаб чоң аалымдардын бири. Ошол дамылдардын сабагына, Максат Дамылланын сабактарына барып катышыңыздар. Түшүнүктүүбү туугандар? Анан Молда Шакир Дамылла раматылык өмүрүнүн акыркы кездеринде студенттер менен жашап өткөн дейт. Той топурга чакырса да койгула эми. Той топурга барсам деле жакшы, бирок ушу балдарды окутуп калайын деп өмүрүн ушундай бир арнаган адамдар дейт да. Сиз менен бизге исламды, мусулманчылыктын жетип келип аткан ошолорго карыздарбыз туугандар. Ошолордун кадырын билип коюшубуз керек.